Баарыңыздарга жалпы салам. Бүгүн биз объективге орнотуп жаткан ушул вентиляция жөнүндө айтмакчыбыз. Оцинкованный металлдан жасалган. Бекемирээк болсун деп атайын мындай узорлору бар. Бул болсо ошол дымоудаление жана сырттан аба келүү ошондой жолдоруна карата орнотуп атабыз. Азыр ушул жөнүндө силерге толугураак кененирээк айтып берем. Бул турбалар жөнүндө айта кетсем, булар болсо ошол тетил крышанын үстүнө чейин чыгат. Үстүндө атайын моторчиктер отурат. Моторчиктерден ошол жактан сырттан абаны ичке соруп берет да. Булар болсо мисалы абаны соруп кетип атса, булар сырттан абаны бизге ичине үйлөп, таза аба кирип, мындай циркуляция үчүн каралган да. Кызматы ошол. Бул болсо ошол калыңдыгы аябай эчтеке мындай түтүн өткөзбөгөндөй кылып ошого эсептелген. Кокус жанагындай могу оцинкованныйдын арасынан мындай жип коюп туруп, күйбөгөн жип коюп туруп баягы буроолор менен тартып атабыз. Кокус түтүн чыга турган болсо дагы арасынан ошол сыртка чыгарбайт, коридоргочу. Ошого ылайыкталып жасалган да. Анан өзүңүздөр көргөндөй, азыр могул анкерлер менен бекем карматып, кайра биянам ошол буроо менен тарттырып, эчтеке мындай кыймылдагыс кылып сапаттуу орнотуп атышат. Ушул орнотуп аткан жигиттерге дагы өзүнчө терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол калдыратпай бекем кылып ошол жана мен айткан узорлору, ар бир мына бураган буроолору, ортосунда ошол күйбөгөн бир жип бар. Ошонун баары бүт кандай көрсөтүлсө ошондой жасап атат. Биз азыр биринчи этаж коммерциялык помещениеде турабыз. Бул болсо ошол подземный паркингке чейин кеткен. Ылдый жагында ошол машиналар турат. Ошолордун түтүнүн өйдө ошол соруп кеткенге ушул каралган. Бул жерде ошол вентиляция жасаган балдар өзүнүн профессионалдуу иш аракетин көрсөтүп, ошо финалдык жумушка келди. Бизге өткөрүп берип атат. Соонун жасады. Суу өтпөйт, түтүн чыкпайт. Ошол сонун болду. Мунусун кошпой эле коебузбу? Ошол биздин компания сиздердин бейпил жашооңуздар үчүн баардык аракетин кылып, эч нерсесин аябай толук аракет кылуудабыз. Биз менен бирге болуңуздар.